Статистикага таянсак, жылына Кыргызстанда 600дөн ашуун аял рак илдети менен бейтапканага кайрылса, 250сү аталган дарттын айынан көз жумат. Кыргызстан боюнча көкүрөк рактын оорусу биринчи орун алып атат. Онкологиянын бүт ооруларды салыштырганда. Бул эмне себеп? Азыркы учурда ушу жаш кыздарыбыз 20 жаштан баштап 70 жашка чейин биздин салыштырганда жаш кыздарыбыз көп болуп атат. Бул себеп деген мен ойлойм, биздин жашоо турмушубуз, биздин психология жагыбыз, биздин ичкен тамагыбыз, кийген кийимибиз и особенно психология. Ал эми 29 жаштагы Салтанат Адиспекова көкүрөк рагы менен күрөшүп аны жеңе алган. Ал ракты гана жеңбестен, ошону менен бирге башка аялдарга бул дарт өрчү электи аныктоого жардам берип, аларга психологиялык колдоо көрсөтөт. Мен азыр болсо 3 некоммерческий организация волонтер болуп иштейм. Өзгөчө Эргене фондунда мен региональный координатор болуп иштейм Чүй облусу боюнча. Ошол некоммерческий организациялар мага жардам берип, мен болсо башка мамлекеттерге чыгып, алардын тажрыйбаларын көрүп, аяктагы врачтар менен таанышып, алардын дарылоо жолдорун угуп келип жатам. Биринчи бул диагнозду укканда албетте ал абдан оор, психологикалык абдан оор, өзгөчө жаш кыздарга, азыркы учурда төрөп жетишпей жаткан, көйгөй тийбей калган кыздар бар рак илдети менен. Азыр Салтанат толугу менен дени сак адам болгонун ишенимдүү айта алат. Ага рак деген диагноз коюлуп, даарылангандан бери 1,5 жыл өттү. Ал эми бүгүн онкологиялык ооруну кантип жеңгени тууралуу айтып берүү үчүн атайын жыйын уюштурган. Который касается рака, который это очень популярно на лечение содой. Салтанат айымдын айтымында, ракты жеңүү үчүн эң негизгиси позитивдүү ой жүгүртүп, адам өзү сакайып кетүүнү каалаш керек. Ошондо гана тоскоол болгон коркуу сезимин жеңе алат. Коркуу сезими жокко чыккан соң, албетте бул оорудан да арылууга мүмкүн. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.